Кадр бөлümünün кабинети ушул жер. Бул жерде деле мына өзүңүздөр көргөндөй ошо Союздун эски мындай сүрөттөрү калган, тартылган сүрөттөрү. Союздун элементтерин сактап калган бул имаратта почта кызматкерлери иштейт болчу. Кыргыз почтанын Жалал Абад шаардык филиалы дал ушул суук, сыз жана эски жайда иш алып барганына 30 жылга чукулдады. Бул аралыкта имарат бир жолу дагы капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Жылытуу системасы Кыргыз почтасында илгертен деле болгон эмес экен. Печка сайып, электрический печка сайып келген да. Анан электрический печка сайган менен мына турган жер бетон болгондуктан бул жер ысыбайт экен да. Анан аябай ооруга алып келген. Мына имараттар 70-жылдары ремонт болгон болсо, мына доскалар бир 90-жылдын баштары кагылган. Себеби какканынын да бир себеби бул ремонт кылганы мына дубалдар шартка туура келбейт да. Ошондуктан мындай сырткы обшивканы кылышкан да, сыртка. Бул имарат дээрлик 50 жыл мурун пайдаланууга берилип, анын 20% гана иштетилет. Калган бөлүгү жараксыз абалга кептелгендиктен бош турат. Бөлмөлөрдүн шыбынан суу агып, эшик терезелери эскиргендиктен кызматкерлер косметикалык оңдоодон өткөрүп туруга мажбур болушкан. Деген менен бул аракеттер жаңы имарат салуу муктаждыгын жойгон эмес. Бул жерде 3 жолу өрт болду. Бирок мындай жакшы өчүрүп калдык убагында. Анан өрт коопсуздугун сакташ үчүн санэпидстанциянын талаптарына жооп бериш үчүн да ушул имаратты оңдош зарылдыгы турат да. Шарты мына өзүңүздөр билгендей баарыбыз курткачан отурабыз, сапожкаларды кийип даярданып келебиз да үйдөн. Анан жылытайын деп мына өзүңүздөр көргөндөй печка сайылып турат. Печканы сайса деле бул жер ысыбайт да. Азыр даан кыш аяктап атат. Чилденин күндө мындай невозможно турганы. Пенсионерлерибиз келсе аларга отургучтары жок, шарт жок да. Кызмат көрсөткөнү. Эми Кыргыз почтанын Жалал Абад шаардык филиалына 4 кабаттуу имарат салынат. Ага жалпы $9 миллион каражат салынып, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашуусу күтүлүп жатат. Ушул тапта мекеменин кызматкерлери башка филиалдарда ишин улантууда. Ошол байланыш бөлүмүндө шаарда кандай кызмат көрсөтсөк, ошол кызматтар үзгүлтүккө учурабай эле бул жерде райондун ошо Сузакта деле ошол кызматтарды көрсөтүп иштеп атабыз. Бизден мурдагы иштеп жаткан имаратыбыз ошол шаардын борборунда болгон үчүн анын деген сырткы көрүнүшү дагы эскилиги жеткенине байланыштуу өтө көркөм жок эле. Өзүбүздүн иштөө шартыбыз да жок эле. Ал жерде муздак болчу, асты дагы бетон, анан кийин ошо эски здание болгон үчүн поезд жолдун жанында жайгашкандыктан поезд өткөндө дагы ал жердеги зданиябызда кыймылдай билинчү да. Анан эч кандай шарт жок эле. Акыркы жылдары технологиянын өнүгүшү менен почта кызматынын ишмердүүлүгү талаш жарата баштаган. Деген менен бул кызматтан активдүү пайдалангандар аз эмес. Алсак мамлекеттик мекемелер, банктар, коммерциялык багыттагы ишканалар жана пенсионерлер колдонот. Анан биз эгер бул жер жакпаса биз эме банкка өтүп кетсек болот да. Бизди эч ким кармаган жок. Бизден алгыла да эч ким заставить эткен жок. Биз өзүбүз каалайбыз, ушул жерге келебиз, алабыз, акчабызды санап, базарлыгыбызды кылып кетебиз. Мен пенсияны баштаганда эле ушул жерге түшкөн, поштага өткөрүп койдук деген, ошо бары Алтынай деген келинден алам. Бүткүл дүйнөлүк почта союзуна кирген 200 мамлекеттин ичинен Кыргыз почтасы 29-орунда алды. Кызматыбыз албетте көбөйүп атат. Бул базар экономикасында биз ар түрдүү тармакта иштеген аракет кылып атабыз да. Китептерден баштап жанагындай электрондуу торговля деп коет, ошого чейин иштешип атабыз азыр. Жакында эле биздин жетекчилик Кытай мамлекетинде болуп, ал жерде Pinduoduo деген электрондук сатуучу неме бар, магазин. Ошолор менен келишим түзүп келдик. Андан сырткары мына Amazon, Ozon, Wildberries компанияларынан Кыргыз почтасы менен тыгыз иштешет. Жалал Абад облусунда Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын 7 райондук филиалы кызмат көрсөтөт. Бирок анын ичинде дагы эскилиги жеткен имараттар бар. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.